1, 2, 3. Moğul ayal, moğul erkek. Moğul jat adam, jat erkek. J-E. Jat erkek деген söz. Бұл екеуінің бір-біріне байланышы бар. Ошондо кайсы бир аял затына бир талак берилди. Эки талак эми Ханафи мазхабтачы 3 талак бөлүнүп айтылабы, бир айтылабы, муфтариката муштамиятан күрөсүн арам эле болуп калат бизде. Ал башка бир масала. Ошон үчүн өз мазхабты эле сүйлөйбүз. Аялга айтор 3-чү талак берилип калса, 2 талак бир берилгенби, бөлүп берилгенби айтор 3-чү талак берилип калса, болду, мол күрөсүн арам болуп калат. Эч бир молда, дүйнөнүн молдасы биригип келип, 3 талак түшкөн аялды күрөсүн адалдап бере албайт. Болду, арам. Мунун хурматы хурма муаббада деп айтат. Хурма муаббада деген түбөлүк арам болуп калды. Бир үйдө турганга да кыйын болуп калат булар. Эркек чыгып кетиш керек болот. Идда бүткөнгө чейинчи. Бөтөн эле аял болуп калды бул да. Ортодо 5 баласы, 10 баласы болсо дагы. Эмне кылыш керек? Куранда айтып атат, хатта бул аял, могу жат эркек да, танкиха заужан гойра, жана талаш, никах деген мамилеге ортодо аял менен эркектин ортосундагы никах кылганда же нике келишим этсе, Ханафи мазхабын караңыз, бул эгерде Имам Шафи айткандай, рахимахулла, аял бөтөн эркек менен никени кыйып туруп эле нике түнүнө калбай, күйөөсүнө кайтып кетсе, бизде да ал кишинде дагы аял адал болбой калат. Аял адал болуш үчүн күйөөсү могу менен келип келишим түзбөш керек. Мен 3 талак берип койдум, кел халала кылып койчу деп. Халала деген термин адалдап берип койчу деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи катып айткан ыктыяр китебинде келет. Ла'аналлахул мухаллил вал мухаллала лаху. Аллах таала адалдап берип аткан эркек, мо жат эркек. 3 талагын жокко чыгарып аткан. Вал мухаллал лаху, мого адал кылып аткан бул адам экөө тең каргышка кылат деген. Адалдап бергени менен булардын жашоосунда береке жок деген сөз. Ошон үчүн 3 талак бербеш керек да. Бизде айтып атпайбы күйүп кеткеним. Намаз окубайт, илимден кабары жок. Чү дегенде 3 талак берет. Бияктан махыр чыкты, бияктан 3 талак чыкты да. Мунун акысы бир анчалык эмес эле да көп. Демек бул аял келди дагы, карап туруңуз. Эми могул жерде Ш деген Имам Шафи рахимаху, Х деген Ханафи мазхаб. Шафи мазхаб рахимаху Имам Шафи айткандай алсак, аял никеге туруп эле бол деп мага талак бер десе, талак берсе бияк барса адал болбой калат. Ал кишиде да бизде дагы. Жок, аны үчүн бул эркек шарт кылбаш керек, макрух тахриман болот Ханафи мазхабта. Адал болгону менен арамга жакын болот, карышка калат. Же аял бул жерден иштебиз баштабаш керек. Мен күйөөмө 3 талак берип койду, кел дебеш керек. Бул такыр эле билбеген адам, кол дем бактыбыз жок деп, экөө ыйлап сыктап жашоосу болбойт экен деп, жат эркек менен нике кыят. Нике. Андан кийин мы деген мамиле болду, шуну мен түшүнөбүз. Нике кыйылыш керек, анан жашыруу нике өтпөйт. Кадимкидей эле нике кыйыш керек. Күбөлөр менен ата-энеси билип, кадимкидей мамиле болуш керек. Кээ бир өлкөлөрдө айлам алтап жаш баланы киргизип коет. Эми күйөөсү кызганбасын, эртең жашоосу бузулбасын деп. Күйөөсү кызгансын, анткени ошол өзү 3 талакты өзү берген. А кээ бир жашоодо ушундай ситуация, жагдайды жолтурдум, ойгонсон аялым бычакты мойнума такап туруп, азыр 3 талак бер мага деп. Андай да учурлар болот экен. Андай кылган эртең өкүнүп калса, анда аялга сооп болсун дейт го, жанагындай мааниде. Ал өзү кылган. Неге бычак такайт күйөөсүнө? 3 талак бер деп. Ажырашуу үчүн 1 талак жетиши, негизи ажырашуу болбосун го, бирок 1 талак жетишти болот. Демек, 3 талак түшүп калганда нике кыйылыш керек, шарт кылынбастан. Анан кадимкидей мамиле болуш керек. Жаш бала кирсе өтпөйт. Ал моунун никеси өтпөй калат. Балагатка жеткен южамиу мислуху, кечирип коёсуз, кагаз короп айтып атам, мамилеге жарай турган болсо бир жөн. Жөн эле бирөөнү алып келип ойноп чыкпаш керек да, чупа-чуп жегендей кылыпчы. Туура, бул акыйкат, аны түшүндүрбөсөк болбойт. Качан анан бул аял нике кыйылып, мамиле болуп жашап, анан өлүп калса, кечирип коёсуз. 4 ай өңүн күтөт, же ажырашып кетсе, анда этек киргели 3 ай, этек киргелбей жашча чоң боло турганбыз 3 ай анда. Ана муну менен жашагандайын күйөөсү кайтыш болуп калды, же ажырашып кетти. Ошондо гана бияка нолу менен кайтып келет. Түшүндүңүздөрбү туугандар? Өтө оор процесс. Шариатта эреже бар. Ман истаажала шей'a qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Ким шашылбай турган нерсени шашылыш кылып, шашып жасап алса, өзүнө өзү зыян кылып, эң чоң күнөөнү көтөрүш керек болуп калат. 1 талак бериш керек, ошончо болбой атса, бербесин, бирок 1 талак. 3 талак берди, монча процесске чыдаш керек. Эртең аялынан сен деген бөтөн эркек менен жатып келгенсиң дебеш керек, анткени талакты эркек берип атат ал жерде. Аял эч кандай күнөөсү жок, эмне кылыш керек байкуш? Анда кайтарып анда ошо кетсин башка жака.
Демек, могул жерде биздин талаш тартыш Ханафи мазхабы аял бөтөн эркек менен болгондо, хатта танких дегенде нике кыйган деп бул жерде келишимди түшүнбөйбүз нике деген сөздөн. Бизде Ханафи мазхабы эмнени түшүнөбүз? Мамилени түшүнөбүз. Чыктыбы шейхтерим? Кеттик буякка. Бөлөк күйөөгө чийиш керек деп атат. Бул дегени ятоаха бөлөк күйөөгө тийип келишим алкагында мамиле болуш керек деп атат. Жашаш керек. Лима фи сахих, Сахих Бухариде келген машхур хадис. Курандагы усулда аамга жарайт дегенде хадис келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи убагында бир аял киши күйөөсү менен ажырашып кеткен. 3 талактан ажыраш башка бирөөгө тийген. Тийгенден ана кайра өкүнүп калып, биринчи күйөөсүнө кайтыксы келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи суроо суранганда, күйөөңө кайткың келип атабы биринчи күйөөңө деген. Дооба дегенде, "Ла, биринчи күйөөңө кайта албайсың" деген. Ушунчалык кагаз ороп адеп менен айткан, "Хатта тазуqi usайлатаху ва хатта язуqa usайлатаки." Сен анын балынан даамдап көрмөйүнчө, ал сенин балыңан даамдап көрмөйүнчө деп айткан. Балды даамдап деген мамилени тергеп айтып атат. Түшүндүңүздөрбү туугандар? Демек бул жерде машхур хадис Курандагы аятка далил болуп атат дагы, Кудай сактасын, өзгөчө 3 талак түшүп калганда жагдай кыйын болот экен. Бизге керектүү жери нике бул жерде мамиле жөнүндө сөз кетип атат. Вал мураду демек бул жерден жима бардык алымдар керек болсо Имам Шафии рахматуллах хадисти моюндап, ооба мамиле максат кылынып атат дейт.